Буга чейин өзүн Сомо Кейжи деп атаган микрокредиттик уюм жабылган болчу. Алар мыйзамсыз иш алып баргандыктан мындан болжолдуу 1000ден ашуун жарандарыбыз жабыркаганда. Анан бул уюм бүгүнкү күндө иштеп жатат. Уюмга лицензиясы берилдиби кайрадан? Же дагы деле жашыруун? Анткени мен өз көзүм менен көрдүм, бул ушул Бишкектин кээ бир жерлеринде, ушул офистеринде иштеп, жарандарды дагы деле акча берүү менен. Кайсыны моментальный карыз берүү? Сомо Кейжи деген. Кошумча булардын жетекчилери Литвада беле, Латвияда беле ушул жакта отуруп жетектейт. Жок, улук саат жок, эч ким дагы бир жолу кайрылып кетейин. Анда ушуга улук саат да жок, мен көңүл бурабыз. Бүгүн дагы тапшырма берип, кыргыз жарандарын ушундай нерселерге көп алданбоосун суранып кетет элем да. Мен дарегин дагы тактап айтып койгум келет. Аламидин базарында жаңы салынган жана Аламидин Гранд торговый центринин биринчи этажында. Мен муну 2 күн 3 күн мурда көрдүм да. Азыр биздин жардамчыларыбыз угуп атат, азыр барып текшерип келебиз түштөн кийин.